plus.me деп браузерге жазабыз. Андан кийин бул жердеги войти деген баскычты басабыз. Бул жерге сим картабыздагы номерибизди жазабыз. Готово деген басып, далее басабыз. Эми бул жерден мисалы Telegramга же болбосо WhatsAppка код алсак болот. Азыр мен не помни код деген басып Telegramга код алам. Подтвердить деген басабыз номерди. 3775 деген код берди. Ами берди X'ти басып койсом чыгып кетет экен. Готово деген басалы. Что-то меники окшошпой атат го. WhatsApp жок да бирок. 75 54 41. Кодду жазып киребиз. Отправить деген басабыз. Андан кийин 0 жерди басабыз. Сканировать упаковка деген басабыз. Сканерлеш үчүн бизде дагы экинчи телефон болуш керек. Экинчи телефондон мына ушундай Google'дан сүрөттөрдү алабыз. Мына жерде чыгарып берген картиналардын бирөөсүн тартсак болот. Сканировать еще. Что-то жакшы албай атат. Башка сүрөт табайлы. Сканер болуптур уже. 50 сом на мобильный баланс деп чыкты. Бул жерден историядан мои призы деген жерде карасаңыздар болот. Азыр бизге мобильный единица түрүндө түшөт. Карайбыз. Бизде баланс азыр 10 тыйын. Балансыбыз 10 тыйын. Мынакей единица болуп түштү. 50 сом 10 тыйын болуп. Азыр дагы текшеребиз балансты. 50 сом 20 тыйын болуп калды. Бизде 10 тыйын бар эле. Ошондо 50 сом 10 тыйын түшүп, 50 сом 20 тыйын болуп калды. Ушинтип алсаңыздар болот. Бир эле аккаунтка канча номер болсо ошончо номерге алсаңыздар.